кен байлыктары деген китепте Карагазык алтын кенинде 1 тонна рудада 14 грамм алтын бар деп жазылган. Ошондуктан жергиликтүү тургундар ушул маселе боюнча туура маалымат берүү талаптарын коюп келишет. Бул боюнча шайлоодон кийин өкмөткө тез арада так маалымат берүүнү талап кыламын. Себеби жергебизден чыккан кен байлыктар элдин энчиси. Буларды биздин ата-бабаларыбыз келечек муун үчүн деп мураска калтырган. Бардыгын туура пайдаланып, жаратылышыбызга зыяны тийбегидей иштете билүүбүз керек да. Эми Алай районунда орун алган көйгөйлөрдү айтсам. Гүлчө айылындагы Гүлчө дарыясынын жээгиндеги суу ташкындарынан коргоочу дамбанын үстүн асфальттап, жол салып ишке киргизүү, аягына чейин чыгаруу зарылдыгы бар. Анткени жыл өткөн сайын район борбору болгон Гүлчөдө автоунаалардын тыгыны пайда болуп, бул ыңгайсыздыктарды жаратууда. Бул жолду транспорт жана жолдор министрлигинин балансына өткөзүү керек да. Алай району менен Каракулжа райондорун бириктирип турган Гүлчө Каракулжа жолунун курулушун республикалык бюджеттин эсебинен долбоорду ишке ашыруу үчүн буюрса атайын тапшырмалар берилет. Мындан тышкары Алай жана Чоң Алай райондорунда социалдык бир топ көйгөйлөр бар. Мектептерди оңдоо түзөө иштери, райондук ооруканаларга шарт түзүп берүү, келечек муунду агартууда жана тарбиялоодо чоң салым кошчу маданият үйлөрү менен спорт жаатында алдыда көңүл буруп колдоо иштери турат. Урматтуу Алай жергесинин тургундары, биздин милдет эгемен Кыргызстаныбыз үчүн адал иштеп, кубаттуу мамлекетти куруу. Буюрса, Кыргызстандыбызды өнөрү, илим билими, медицинасы, маданияты жана спорту өндүрүш тармагы менен кыйлага таанылган гүлдөгөн өлкөгө айландырууну максат кылалы. Алдыга ишенимдүү кадам таштайлы. Үмүттү өчүрбөй, каржала иштеп мекенге ак кызмат өтөйлү. 2021 жылдын 10 январь күнү сиздер келечекти тандайсыздар. Кыргызстандын мындан аркы тагдырын сиздер чечесиздер. Кыргызстан мындан ары кандай жолду тандайт, кайсы өнүгүү багытына бет алат, бул чечим сиздерде. Анткени шайлоо менен бирге референдум өтөт. Референдумда сиздер кайсыл башкаруу системасын тандап алуу жөнүндө чечим кабыл аласыздар, парламенттикпи же президенттикпи деген. Ошого жараша баш мыйзамды кабыл алабыз. Мен ишенип турам, эл журт президенттик башкаруу системасын тандап аласыздар деп. Анткени мына партиялык башкаруу системасын көрдүңүздөр. 12-13 жылдан бери партиялык башкаруу системасы деп бул мамлекетти сазга алып келип сайды. Акыркы шайлоону өзүңүздөр билесиздер, аны айтып кереги жок ал окуяларды. Ошондуктан мындан ары бир партиянын же бир 5-6 топтун же болбосо бир жеке адамдын кызыкчылыгы үчүн иштей турган башкаруу система болбош керек. Мындан ары мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн, жалпы элдин кызыкчылыгы үчүн иштей турган баш мыйзам болуш керек, башкаруу системасы болуш керек. Мына ушундай системаны орноштурганыбызда гана биз алдыга жылабыз. Анткени жоопкерчиликти алган бүгүн эч ким жок. 3 баштуу бийлик эч ким эч нерсеге жооп бербейт. Кандай гана маселе болбосун, ушул бир киши мойнуна алыш керек да, ошол киши аягына чейин жооп бериш керек. Мына ушундай системаны түзөбүз деп турабыз. Мен ойлойм, сиздер активдүү катышып бересиздер. Ар бир жаран, кыргыздын жараны кайдыгер карабаш керек. Анткени бул референдум бир эле кишинин же мамлекеттин тагдыры эмес, ошонун мамлекетте жашаган жалпы элдин тагдырын чечүүчү референдум. Биз бул маселени эмне үчүн койгонубузду өзүңүздөр жакшы билесиздер. Бир канча топ кыйкырып чыккан, мынакей ушундай туура эмес конституция түзүлүп атат, парламенттик башкаруу уланыш керек дегенден кийин биз көпчүлүктүн оюн билели деп туруп референдумга койдук. Анткени биз көпчүлүк менен эсептешибиз керек. Албетте азчылык менен дагы эсептешебиз. Анткени алар дагы биздин жарандар, өзүбүздүн эле адамдарыбыз, граждандарыбыз, ошон үчүн алардын да кызыкчылыгын камтыйбыз. Баш мыйзам, Кудай буйрса, сиздер кабыл алып берсеңиздер, кайсы башкаруу системасы менен жашашыбыз керек. Ошого жараша даярдалып,
акыркы варианты бүтүп, ушу февралдын аяк чендеринде Кудай буйрса экинчи референдум болот. Ага дагы активдүү катышышыңыздар керек. Анткени көпчүлүгү референдумга келбей койсо, маселе өтпөй калышы мүмкүн. Өтпөй калса, саясий маселелер бүтпөстөн улана берет. Биз экономиканы унутуп калып, саясат менен алып урушуп жүрө беребиз. Андан кийин анан конституцияны кабыл алып берсеңиздер, андан кийин парламенттик шайлоо болот. Долбоорду жасап жатышат азыр адистер. 35-и бир мандаттуу округтан болот. Алай чоң алайдын өзүнүн түздөн түз депутатын шайлап аласыздар. Андан сырткары 55 депутат деп жасалып атат долбоор, партиялык система менен деп. Эмне үчүн партиялык система менен макул болдук? Анткени 35 округтан аялдар, анан жаштар келбей калат деген сунуштар болду да. Биз да ошону туура көрдүк. Анткени 2005-жылы мен дагы бир мандаттуу округтан депутат болуп келдим элем. Ошол мезгилде бир дагы аял келген эмес. 75 депутат болчубуз. Бул жагы туура. Анан жаштардан деле келген, бирок мен өзүм деле ал убакта жаш элем. Бирок ошо партияларга ошо жаштар келсе мейли, анда ошондой орун берели деп сүйлөштүк. Бирок мурдакыдай биринчи ондукту 1 миллионго сатып алуу, 500 миң долларга сатып алуу, анан такыр эле болбосо 30-40 орунда туруп 50 миң доллар менен өтүп депутат болуу деген болбойт. Ошол партияга добуш берип, анын ичинде кайсы талапкерге кааласаңыздар өз добушуңуздарды ошо тың, билимдүү, илимдүү талапкерге берсеңиздер болот. Мурдакыдай акчага сатуу деген болбойт. Бул шайлоодо дагы мына кече күнү ошол баш прокурор, вице-премьерлер бардыгын контролдоп атат. Бул шайлоодо эгерде кимде ким добуш сатып алып аткан болсо, добушун сатып аткан шайлоочу болсо дагы кармап камагыла деген ушундай буйруктар кетип атат. Мындан ары биз шайлоолорду таза өткөзүшүбүз керек. 30 жылдын ичинде бизде 3 жолу революция болду. Үчөө тең ушу шайлоолордун кесепетинен келип чыкты. Муну барыңыздар башыбыздан өткөрдүк баарыбыз. Ошондуктан мындан кийинки шайлоолорду таптаза өткөрүшүбүз керек да. Мына биз ошондо гана алдыга жылабыз. Шайлоолор жолу менен эч кандай административдик ресурсту колдонбой, мугалимдерди, врачтарды, айыл өкмөт акимдерди кыйнабай, мынча киши алып кел, мынча добуш бересиң, же болбосо чогулушка мынча киши алып кел деп кыйнабастан туруп, шайлоону ушундай таза өткөрөбүз, Кудай буйрса. Буга биз ишенебиз өзүбүзгө. Көңүл бурганыңыздарга чоң ыраазычылык. Эми суроо жоопко өтсөк анда. Çok rahmat. Аны эмесе, урматтуу туугандар, суроолорду бербейсиңерби? Суроолор барбы? Азыр. Микрофон менен. Садыр Нуркожоевич Жапаровдун жолугушусуна чын жүрөктөн келгендер бар бекен? Садыр Жапаровдун чыныгы колдоочулары бар бекен? Рахмат. Андай болсо, урматтуу Садыр Нуркожоевич, мүмкүн болсо эл менен бүгүн түзмө-түз маек кылсак. Түшүндүм. Ал эми алдында биздин бир-эки инсанга сөз берип өтсөк, урматтуу Сактанова Калия Токторбаевна, эле картонун отличниги, мүмкүн болсо келиңиз. Бир-эки инсанга сөз берем, андан соң туугандар түзмө-түз Садыр Жапаров менен микрофон беремин. Ошол жерде өзүңүздөр суроолоруңуздарды бересиздер. Келиңиз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, касиеттүү, кут дарыган, ыйык Алай жергесине куш келипсиз. Алай жергеси кылымдар карыткан, карт тарыкка, уламышка бай. Кырчылдашып кыл чайнашкан, кыйын кездерде туу көтөрүшкөн, намыска бек, айкөл манасын сырдаш адамы, хандардын ханы, улуу Көкөтай бабабыз, кийинчерээк адигине, сиздин тегиңиз болгон Тагай бийлер, Алымбек датка, Курманжан датка сыяктуу баатырлар менен мекендеген ыйык жер. Алай жери 9-кылымда айтылуу Махмуд Кашкаринин Диван Илугат ат-Түрк эмегинде жазылып калган. Батыш менен чыгыш өлкөлөрүн байланыштырган улуу жибек жолунун кербен жолдору өткөн, мал киндиктүү, кооз жаратылыштуу жердин бейиши. Эркиндикти сүйгөн, бабалардын руханий дөөлөттөрүн аздектеген, салт мурастарды сактаган, жаны таза, дили таза. Алай эли мекен кызыкчылыгын, мекен ынтымагын ар дайым баарынан жогору коюп келген.
Айтылуу Курманжан тарткан энебиз кара башын туу кылып, өз баласынын өмүрүнөн жалпы журттун тынчтыгын, амандыгын бийик коюп, эне катары ичинен кан өтүп, күйүтүн ичине каткан азаматтарыбыз эл жери мекени үчүн бир мушундай биригип, кашык канын, жанын аябай күрөшүп келет. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, биздин энелердин сизге болгон үмүтүбүз чоң. Үй бүлө кичинекей мамлекет. Азыркы учурда биздин жүрөгүбүздү ооруткан көйгөй ички тышкы миграция маселеси. Кыстаган турмуш мажбурлап, акча табам деп энелер Орусия, Туркиялап жер кезбесе экен. Өзүңүз айткандай Кытайдын карызын төлөсөк экен. Турмушубуз оңолуп, мамлекет элине камкордук көрүп, энелер үйүнүн очогу муздатпай, отун өчүрбөй, балдарынын кашында болсо деген тилек. Жаштар, балдар биздин келечегибиз. Биз бакубат өлкөдө жашап, татыктуу муунду тарбиялоону жапырт өз мойнубузга ала турган күн жакын калды деп ойлойм. Баалуулуктурга болгон көз караштар өзгөрүп, акча деген материалдык байлык эмес, адамгерчиликтүү, руханий өсүп өнүгүү мезгилдин талабы болуп калды. Үй бүлө бекем болсо, ынтымактуу, дөөлөттүү болсо, мамлекет да ошондой бөлүнүп жарылбай күчтүү болот. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, өлкөбүздү гүлдөтүп, өстүрүү үчүн бизде бардык негиздер, пайдубалы бар. Ошолорду сарамжалдуу пайдаланып, суук колдорду салдырбай, алдыңкы өнүккөн мамлекеттерге айландырасыз деген зор үмүттөбүз. Жана ушул максатта сизди президенттикке шайлап алалы деген ниетте турабыз. Жараткан өзү колдосун. Элибиз үчүн ак жолтой, элге күйүмдүү, элдик президент болуп бериңиз. Сизге ак жол. Рахмат апа. Рахмат, көп жашаңыз. Апабыздын өздөрүнө кошулгандар бар экен. Рахмат, урматтуу Шабданова Дария Эжесовге кыска сөз берейин. Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич. Атағы кеткен алайға, далайға, қош келіпсіз алайға. Рахмат. Сізде ушу Алла Таала кыргыз элине кыргыз жерин кандай белек кылса, сизди бизге Алла Таала ошондой белек кылды. Анан сизге айтарым, сизди ушул деңгээлде тарбиялап өстүргөн ата-энеңизге биз кыргыз эли 1000 мертебе таазим кылабыз. Сиздин бир туугандарыңыз бар болсун. Өзүңүз аман болуңуз, ден соолугуңуз чың болсун. Эми сизге мен эмнени айтам? Жандоо кийге аттырат дейт. Сизди жардап жүргөндөр сизди чоң бийиктикке, деңгээлге жеткирет деп ишенебиз. Биздин элдин көйгөйүн эч ким айтпаса дагы сиз өзүңүздүн жоон териңиз менен сиз сезип келатасыз. Кыскасы сизге ишиңизге ийгилик. Эл тараза, эл сынчы дейт. Эл сизди сындап таразалап тандап алды. Урматтуу алайдын эли Садыр Нуркожоевичти колдойбузбу? Рахмат. Biz bir oğuzdan, Rahmat. bir cakadan baş, bir cenden kol çıkarıp sizdi koldop şaylap alabız. Bizdin gelecekteki Prezident Садыр Нуркожоевич. Рахмат. Рахмат колдооңуздарга. Сиздер колдоп берсеңиздер, 10 январда Кыргызстандын келечеги үчүн жаңы барактар ачылат. Туугандар, эми суроолорго өтсөк, көйгөйлөр болсо, келиңиз Аксакал. Assalamu alaikum, hurmatlı alaylık tuğanlarım. Tünç oturasılarımı kışkırıyordu. Aytulu alay jergesine, Alimbek datkan jerdegen, Kurmancan datkan jerdegen, Aytulu alay jergesine hoş geliniz. Sadır inim. Rahmat. Yılı esimde yok. Kaysı yılken bilbeye kaldım. Siler kançök taşıyıp, Ahmetbek geldi. Siz daha bir 10 çaktı olup Oş jergesine Atatürk Partiyasını tüzüp negizlep gelgende biz varıp sizlerle uçuraşıp birge olganbız.
Ошондо көптөгөн жакшынакай платформаларда айткансыңар. Кийинки жылдары шайлоолорду Ата Журт партиясынын жогорку рейтингде добуш берип силерди көтөргөнбүз. Эми илим, мен ардагер педагогмун, эмгек ардагеримин. Sizge aytarım, sizden elin altından sorap geterim. Uşu Kırgız yergesine, Kırgız eline yengil enerjilerdi kursunlar. Köptegen murdaki estir mezgilindeki yengil enerjiler talanıp, tonolup getişken, bölünüp ketken. Emi yaşlarımız, ulan kızlarımız çet yerlerine yumuş izlep getip alıştı. Uşul jagına kövrök köngül vurup, iş ordu olsun. Inim. Uşunu köngül alınız. Makul. Anan alay jergesi daima siz menen biz sizde koldayız inim. Siz köptü görüp, köptü bilip kalgan jigitsiniz. Sizge işinemiz. Rahmat. Rahmat Asıkal. Abalarımızdan biri önereli. Urmatlı Sadır Japarov. Aynen alayga kut geldin. Sadır geldi, alayga ne geldi? Kızır geldi. Aynen alaylıktan. Kızırdı koşalıp geldi bütün Sadır'ımız. Rahmat Sadır. Bu da ömrünü versin senin. Baktını yaşa. Buna aytıracak elin bardığı. Bu sen Kırgız'ın için jaralgan insansın. Bu da 30 yılda belki seçilmegen kurmuştu. Sen seçersin. Bardık hakikat çınçıl adamsın sen. Senin Atatürk'te dahi o sözlerde işlemeyen agitatör var. Senin kolundan Atatürk degen körüm benim kolumda turat. Allah gelip hepimiz canı büyüde turat. Kolunga peşetin baş bergensin sada olayın. Ömrümü versin. Alaylık tuğandan kurman yatatkan urukları biz sadırdı. Bir koldan şaylayımız. Bu da kalan ömür versin. Tüt bol sada olayın ömrüm versin. Rahmat apa, rahmat. Barınızda Kuday kol olsun. Çok yaşanız. Rahmat. Gelingizler. Benim ar birinize görüp tuğanlar. Erişeni tartip saklap durumuzlar. Hurmatlı Sadır Japarovich, oğlum, sen men bolsa buna bu Lel Nail hükümeti aksakaldar toğunun nesebinin oşa aksakaldar toğu sizge kalaydı koyucun jönöttü. Birinciden sizge uşul ak tileğinizde Allah Teala koldosun bir. Sizin başınızdan endeler ötmedi. Isıktı gördün. Soğuktu gördün. Mana kança prezident ötkürdük. Asgar Akayip gitti. 13 prezident benim yaşadı Kırgızstan. Hemen ne sevinen. Kendi ne sevinen. Mana Atambayet dışında 24% kadar el okat cevattı. Adam bakayım dışında 30 kança. Biz sileyiz sizden. Uşu kendi işletkende yerge hizmet kılatırgan jigittin biri sensin. Oşol üçün jamanlıktardı gördün. Biz kalayız sana Allah Teala'dan. Ertenki koygan maksatın aldığına gelsin bir. İkinci, Leyl Nail hükümetinin aksakaldar toğunun hatından sizge bir nakaz, ötünüç. Sizge ötünüç. Bana bizim ayırdaki prezidentlik aparatta işlep etken Salih degen oğlumuzdu. Uşunu bir kolda jölep koyun. Öz komandanız kalı varınız. Biz ak dilek menen oşonu tileyiz, sıranavız, aksakaltar toğu. Mayli oğlum, ertenki yolun baysaldı olsun. Kutlukdayız erten bu da kalasa. Makul, makul. Rahmat ata. Olturgan jerinizlerge baram. Olturunuzlar. Egerde bir elce bir ulut kıynalıp kalsa, özüne gerekli adamdı çakırat degen ulusal ilin söz eken. Ötken kılımda 33 yıl boyu Rossiyski imperiyanı başkargan dünyadaki en çoğun yer javanı. Oşo kişinin söz eken. Hazır oşo kişinin sözü tuğra gelip oturat. Ne var? Sadır. Kırgızstan'dan ele, Kırgız ele. Sizde gerekli uçurda çakırıp durgan mezgil. Hazır eldi manaya vay jakşı. Töndügü, tüşlügü, batıştırışı usul bala bolsa eken. Usul bala bizi kıyınçılıktan çıkarat ele. Vardı kıyınçılıklı joyat ele dep. Eldin şunday manaya kötörülüp durgan usul. Men hem vakittal köp süylebeyim. Köptөгөн okuyalar Kırgızstan'ın başından öttü Sadır'ınım. Usul sözlü bundaylarla
Bizim koyumuz bunday. Siz şaylandınız, şaylanasınız. Eldim manaya büt saldırılayıp oturar. Adam bir verse var, şunu sizge bir açıp koyayım dediler ha. Buna geçken prezidentler, Akayev, Bakiyipler geçken azı çet ülkede yürüşün. Birisi 80'e dayadı. Akayev jakşı işlep geçken, birinci memleket tüzgün, Bakiyip geçse tarih eken. Siz şaylanasınız. Uşu kişiler ala doğuzdu, sağındı, büyüzdü, sağındık da oylap yürüşür. Uşu löküğünü alıp gelip koyunuz. Bölgü sararda kalmasın. Öz yerinde alıp uşundan sorarlarsan bol rahmasın. Rahmat, egerde köpçülük el suransaňar, ökönü geçirseňer anda alıp kelebiz. Anan köpçülük karşı çıkıp tursa anda kıyın bolot. Makul, sizdin nakazыңызды men eske alamın, daima esime alıp juremin. Assalamu alaikum. Sadır. Alayga gelipsin. Hoş gelipsin alayga. Rahmat apa. Ömrüňe uzun bolsun. Yüreğine iman tolsun. Rızkın baland bolsun. İmanın bekem bolsun. Allah Taalam seni bizge Kırgız elinin mumga tolgan yüreğine Allah hak dedi. Biz uyda oturup Sadır prezident bolganda Kırgızstan oňalat dep dua kılçыбыз. Uşu jürek imanга tolgan, Allah'ты izdegen, ahiretde oylagan prezident gelse eken dep dua kılçыбыз. Allah kabul kıldı sadaka olayın. Yolun açık bolsun, yolun şıdır, yoldaşın Kızır ata olsun. Benim iki suroğum var. Birinci suroğum, ayal uyda oturuş gerek. Bala bağış gerek, tarbiye veriş gerek. Uşul Alay rayonuna kız gelinler medresesini açıp versen. Ayal çoğun kılıp uşul rayon boyunca. Anan Budalgayıl hükümetinden geldim. Budalgayıl hükümetinin köprüsünü açar. Taza su tonup kalgan gelmeyip. Anan Kırgız el ilgerten giz menen, mal menen hareketlengenimiz. Bizge uşul Budalgayıl hükümetine giz jün sek, jün tuta turgan sek, giz jasay turgan sek, kız gelinlerin sevin dayarday turgan sek açıp versen, iki dünyada razı bolatılem. Jaştar uyda otursa, bala tarbiyalasa, baldarının yüreğine iman toltursa, degen ümittömün. Bala çakam menen, tuğan uruguz menen, eli jurtubuz menen, Allah Taalam perişteler yoldasun. Allah'ım özü koldasun. Kökröğün köktüresin, töğün asmanda büyük bolsun. Amin. Sadır seni Rahmat apa, rahmat apa, batağınız kabul bolsun. Sizdin iki meseleňiz boyunça teň karaştırıp beremin. Keyin. Assalamu alaikum. Kutkongon Alay jergesinin turgundары, bugünkü şu joluguşuga altınday wagtyňyzdy bölüp kelsizler. Sizlerge de rahmat. Sadır Nurkojoyevич, Alay kutlu Alay eline kuş gelipsiz. Sizde bugünkü Alay eli prezidentlikке kandidat emes, prezident katarı görüp siz menen joluguşuga gelip oturat. Bul degen ertenki bizdin prezidentimiz Sadır Nurkojoyevich degen söz. Sizge rahmat. 10. yanvarda emes, bugün şaylap olsa da sizni kolda organga 90%'den aşık Alay eli dayar turat. Biz koldayız mı Sadır'da? Rahmat. Eme biraz sözümüz bölüyoruz. Sadır Nurkojoyevich öz aytkanla lider fraksiya katar 15 minut men vaktim barda. Ben 15 minut suramayım, 5 minut vakit surayım. Ayta turgan sözlerim de var. Meni kıstamay turasız. Потому что men bu yerden özümün semiyamdın men göy-göyünü aytpayım. Şu Kırgızstandagı bolup atkan ança munça bir göy-göylü maseleler boyunca men kişine suranış katarı, anan bilgen adam katarı aytıp ketkenge urursat beresler. Kapa etmezler. Bunu düşünüyorlar, men bir ek söz aytıp mesela. Buna bizde hazır sırtlı migrasyada otağız, içki migrasyada otağız. Hazır bizden en bir göy-göyüz şu migrasya. Biz şu migrasyanı bir gana buna Sadır Nurkojoyevich, biz sizdi şair olmadan gana çektirmesinden, biz sizdi prezident olup gelgenden keyin dağı ekonomikanı götürüp uşul
кыйынчылыктан чыгып кете турган жолдорду көргүзүүгө дагы биз акылыбыз. Себеби буга биздин потенциялыбыз өтө жогору. Кыргызстандын потенциалы жетет, ресурсу жетет. Ресурсу бул эл. Мен Токен тармагы боюнча эки сөз айтып кетейин. Нарын областында, Чаткалда, Алабукада, мына Алай жергесинде, жалпы эле Кыргызстандагы азыркы болуп жаткан көйгөйлөр боюнча эки сөз айтып кетейин, ошо уруксат этесиздер. Бизде патентирование менен иштегенге старательдерге уруксат берилген. Ошону упрашать этип, патент менен гана иштеп, жеке адам өз тиргилигин баягы оор техникаларды колдонбостон, колдо чайкап, оокатын кылганга мүмкүнчүлүк бар. Биздин госгеология буга чейин только баягындай 3 тонна, 5 тонна запасы бар жерлерде мына неме изилдеген. Калган 200 килограмм алтын, 300 килограмм алтын бар жерлер кадам сайын. Ошол алтындарды биздин эл миграция кылбай, сыртка миграция кылбай, үйүндө отуруп, обедтен кийин, обедке чейин малын кармап, обедтен кийин колу бошосо барып туруп 1 грамм алтын казып берип, тиргилигин өткөрүп, мамлекетке күч келдирбей иштегенге бизде мүмкүнчүлүк бар. Буга президенттин токтому менен, же жогорку кеңештин токтому менен эле уруксат берип койсоңуздар, кыргыз эли алтындын үстүндө жашайт. Эч кимге өлүгүн артпайт, миграция токтойт. İçki migrasyonu, sırtkı migrasyonu biz toplattığımda mümkünçülüğümüz var. Ana ben aytıp keteyim. Bizde buna Atay'ın Token tarmağın bankrottoş, Atay'ın iskusunu bankrottoşturup oturan. Sebebi adımdan bir misal ben aytayım. Buna keçiresiz hazır ben ayt olayım. Mende hazır malumat var, mende teknoloji var, canlı teknoloji var. Siyaneri oynanı toktosuzluk gerek. Siz aytып атасыз, концентратты сыртқа чыгарганга чыгартырбайбыз деп. Концентраттар сыртқа чыкпай, өзүбүздө плантация болуп туруп, мамлекеттен даяр карабалтада жетебиз, ага чейин жетебиз ошол. Өзүбүздөн чыгарттырбай, өзүбүздөн переработка кылганга алып барабыз. Ага чейин жарым жыл, 1 жылдык убакыт керек. Тургандар, кыска сөйлөп барыбыз жетишебиз, келиңиз. Sadır, senin uyun Kuday'a jetken eken, savurduluğundan seni Kuday bizge tuş kıldı. Savrına Allah uşul jakşı gündü tuş kıldı. Emi menin aytarım sadak olayım. Karapayım eldin imnege muhtaç. Karapayımdın eldin baldar ömürü bir işke işteye açpaydı. Oşa işke barsale jogorjakta biri jok beken degen soruyoruz. Uşul bizdin baldarımızdı, Karapayım eldin baldarı işke tartıp berişingdi suranabız. Anam balam, senin uşu Allah'dan gelgen, Allah'a özün verilgen adamsın, din çoksunda oturgan üylöden çıkan adamsın. Buna joğulukçanlardı, uşu bir okuyan aytıp koyayım. Muğalimdi, albay koygan işke. Joğuluklu çetsen gana işteysindir. Bir ol eğri alak içmesi için joğuluk salıngan. Birinci suranarım, aynanayım. Rahmat. Sen eldin göy çeçip, şu Cönögüler, Turbaylı oğlan. Aynanayım sadır, şu en birinci sayıdır saydırımda din çok bolgan, hazır din gelip kaldı. Çoğuluğu olavı, şapkesi olavı, iştesin, oşağa toz kolduk bolgasın, davetçiler gelsin, eldin imanlar iman versin. Rahmat. Rahmat appa. Азыр ким котурсаң мен эмеге жооп берип коеюнчу. Могу Карапайым элдин балдарын жумушка тартуу, кызматка алуу боюнча жаңы баш мыйзам кабыл алынып, жаңы система түзүлө баштаганда ар бир министрлик, комитет, мамлекеттик иштер, ишканаларга конкурс менен кызматка ала баштайбыз. Ошондо ошол балдарыңыздарды, диплому бар, тажрыйбасы бар балдарыңыздарды жибериңиздер. Мурдакыдай тааныш билиш, ак үйдө бир тууганың болсо, же болбосо ошол жакта бир мындай түшүнүктүү кылып айтса, кырышаң болсо жумушка барасың, жок болсо бара албайсың деген буга чейинки, бүгүнкү күнгө чейин иштеп келген системаны талкалап жок кылабыз түп орду менен. Мындан ары билими, жогорку билими бар болсо,
иш тажрыйбасы болсо түздөн түз барып конкурска катышып өтөсүздөр. Балдарыңыздарды жиберсеңиздер болот. Бул ошо жаз айларына чейин барып башталып калат буюрса. Рахмат. Мүмкүнчүлүгү чектелгендердин атынан дагы. Ассаламу алейкум, Садыр ака. Ассаламу алейкум. Хош келипсиз. Рахмат. Сиздин иштериңизге ил кылайбыз ака. Инвалидтердин атынан да сизди куттуктайбыз ака. Колдойбуз, Кудай кааласа ака, ошо анда инвалидтер. Анан ака, бизге суроо. Ошо оштарына инвалидтерге салдырып берсеңиз жакшы болот эле. Кыйналып отурабыз, үй жагынанчы. Бу Гүлчөдөбү же Ошто деп атасызбы? Ошко. Ошто. Ну, кийин карайбыз, муну да карайбыз. Рахмат. Ассаламу алейкум, кадырман халкым. Урматтуу Садыр мырза, тоолору бийик, суусу тунук, абасы таза Алайга куш келдиңиз. Айта берсек, Кыргызстанда арман көп, көйгөй көп. Бирок ошол көйгөйдүн бардыгын айтыш туура эмес. Сизди шайлап алсак, Кудай буйруса, анан көйгөйлөрдү чекеден чечип берет деп үмүттөбүз. Мен Чоң Алайдын кызымын. Ош шаарындагы жеке ишкерлер коомун жетектеймин. Бирок ошол кичим экеним Чоң Алай жөнүндө айткым келип турат сизге. Борбордон ушунча алыс район, Кыргызстан өзү ошо Чоң Алайдан башталат. Климаты катаал, 6 ай кыш болот. Эл өзүнүн жанын ушунча жылдан бери өзү багып келатат. Биздин Чоң Алайлыктардын көйгөйү сүт, тери, жүн маселеси иштетилбей турат. Жаштарыбыз жумуштуз. Ушундай бир чакан ишканаларды курсак ошол Чоң Алай районуна жакшы болот эле деген үмүттөмүн, урматтуу Садыр мырза. Анан мына Кытайлар иштетип аткан кайди алтын заводу боюнча бирок өзү айтып кеткенге уруксатпы? Уруксат. Бул кайди ушул Чоң Алайдын тоолорун талкалап, суларын булгап, элге бир топ көйгөйлөрдү жаратты. Кендер боюнча маалымат сизде жакшы, ушуну бир жакшылап карап койсоңуз деген сураныч. Рахмат, ишиңизге ийгилик. Макул эже, анын баарын карайбыз. Күн жылыса биз бияка келем мен. Сөзсүз түрдө Алайга, Чоң Алайга келип кетемин. Күн жылыганда сөзсүз келип, 1-2 күн жүрүп, баарын карайбыз анын баарын. Elimiz sizi görüyoruz, sizin sözünüzü uğağız deyip çankap duran vağıda. Yakşı görürsün sözünüzü uğup biz razı olup tuzunumuz kanğanda oldu. Yani sizi biz buna murun 3 ay murun şaylap yüreğimizde katıp alganız. Siz şaylanası şaylayınız. Eldin atından, özümün atından sizde sunuşum cana sorum, yürü. Sizde daha çıkan umurlarımız var. Bilimdi dese ilimdi, bilimdi dese bilimdi ola. İş tecrübesi mol. Oşa balanı. Familiyası Salih Almendet'te özünüzün komandanızga koşup özünüzün komandanızga oturup özünüzün komandanızga koşuyor. Макул ата, эске аламын, макул. Аны эмесе ардактуу туугандарымна эл дагы көпчүлүк менен эсептешели, эл дагы бир аз абанын погоданын сууктугуна карап мынакей алтын убактын бөлүп келип отурат. Ошондуктан эми жагымдуу сөздөрүн уктуңуздар туугандар, суроолоруңуздарга жооп алдыңыздар. Ак батаңыздарды берип, дагы бир башка чоң жерде дал сиздерге окшогон карапайым эл күтүп турат туугандар. Ошол тарапка ак жол каалап узатып коелу. Ак бата берүү үчүн азыр кой тур. Урматтуу Чоң Алай, Алай тургундары, мына маган кат жүзүндө келип түшкөн суроолорду окуп, сиздердин дагы өзүбүздүн дагы убакытты албай кийинки жолугушууга мени эртерээк кое бересиз го деп ишенем сиздерге, суранамын. Бир эле маселени окуп коеюн. Ушул жерде бир Чоң Алайдан кайрылган экен. Чоң Алай районунун эч жака кошпостон азыркы статусун сактап берүүңүздү суранабыз деп. Чоң Алай ошо Чоң Алай району бойдон калат, аны эч жака кошпойбуз. Анткени эгерде кошуп салсак бияка анда райцентрга келип кетиш үчүн өтө кыйналып калат да элдер. Ошондуктан ошол бойдон калат. Мындан сырткары көп суроолор бар. Бунун баарын бир папкага тиркеп,
барын иреттеп, иргеп туруп, анан кийин сөзсүз түрдө ар бир сурооңуздар боюнча маселени көтөрөм, карайбыз мунун баарын тең. Кийин отуруп алып баарын неме кылабыз. Анан эми мен бекеринен касиеттүү алай жери, ошол касиеттүү алайдын касиеттүү эли деп сиздерди бекеринен атаган жокмун. Мына сиздердин касиеттүү элдин көз карашын карап туруп чыдабай 2 кызым кулап түштү мына. Калгандары кулап түшө электе, бизди кое бериңиздер. Кийинки ноокатка бармак элек, ошого кечигип калат экенбиз, жол алысыраак болуп үлгүрбөй калат экенбиз. Ошон үчүн сиздердин кат менен берген сурооңуздарга мен кийин жооп берейин деп ошо жыйнап алдым. Анда туугандар, рахмат сиздерге. Келиңиздер, анда сөздүн кезеги Кыргыз Республикасынын ардактуу аксакалы Базарбай Ажы Аматовго сөз берели. Өзүңүздөрдүн баарыңыздар алаканды кенен жайып, ак батаңызды берсеңиздер, биздин Садыр Нуркожоевичте кийинки жолугушууларга дагы узатып алсак туугандар, буйруса сиздер колдоп, сиздер добушуңуздарды берсеңиздер Садыр Нуркожоевичке, буйруса 10 январь күнү албетте Кыргызстандын келечегинин жаңы барактары ачылат. Канан немесе урматтуу Базарбай Ажы Аматов, омин деп алакан жайып жакшы бир батаңызды берип койсоңуз. Bismillahirrahmanirrahim. Урматтуу Садыр уулум, өзүңүз айткандай, эл айткандай, ардактуу ушул айтылуу алай жерине кош келипсиз. Урматтуу бир туугандар, сиздердин атыңыздардан Садыр уулуңузга бата берип коелу.